урматтуу айылдаштар, чоң улус айылына келген туугандар, тааныштар, достор, катыштар, бардыңарды бүгүнкү улуу жеңиштин 78 жылдык торколуу той менен куттуктаймын. Баарыңардын келип катышкандарыңа рахмат. Мен карап көрсөм, Кыргыз Бугенедей чоң сууда бир адам, согушка барбай калган бир адам жок экен. Кээ бир үйлөрдөн 2ден каза болуп келбей калыптыр. Кээ бирөөнөн бирөө жок болуп атат. Кээ бирөөсү ошол 41-45 жылдарда фронтто жүрүп баатырларча курман болушкан экен. Бир тобу согуштан эптеп аман келип, мен Абдатамдай болуп бир буту жок келип, Акуловадай болуп бир буту оорукчан келип, Дүйшөнбай атадай болуп бир колу жок болуп келип, аман эсен бияка келип, анан арабызда жүрүп, элди тарбиялап, экономиканы көтөрүп, колхозду өнүктүрүп жүрүп, анан каза болуп калышыптыр. Анан ошолордун эмгектерине мен аябай ыраазы болуп, баарыбыз эле ыраазыбыз. Кеңешкан эже, бир мүнөткө келип койсоңуз. Эми балдар, мен Кеңешкан эжемди атайып жерге чакырып алдым. Биринчиден биздин сакалдуу эжебиз, бардыгыбыз Ысманова Кеңешкан эженин төркүндөрү болобуз, аны билесиңер. Мен Бишкектен туруп эжем менен чалып кабарлашып турам, айтамын: "Эже, мен төркүнүңүз" десем, шак эле билет, калы кайнанайың кандай деп. Анан бул тойго дагы чакырдык. Бу эжемдин уул келиндеринин, кыз күйөөлөрүнүн салган эң чоң иши бар. Бу чоңгусу бу 9 майга карата. Мурда ар ким үйдө белгилер элек, эстегендерибиз Куран окутаар элек согуштан келбей калгандарга. Анан ушул эжем бала чакасы менен тетиги эстеликти бир эмес 2 жолу койду, өзүңөр билесиңер да. Анан азыр чоң кызы суулуктардын, башка жака турмушка чыгып кеткен кыздарыбыздын жээндерди алып келип алып, бул жер Таятаң каза болгон жер эле. Таятаң келбей калган үчүн эстеликти салды эле Кеңешкан деген апаңар деп бара турган жерибиз бар. Көрдүңөрбү? Бүгүн туруп алып, баарыбыз Эрмекова Куран окуп берди, катыштык. Баарынын фамилиялары айтылды. Ырыскүл аябай жакшы алып барып атат. Ырыскүл алтыным, сага рахмат. Анан ушул үчүн мен Кеңешкан эжеме абдан ыраазы болом. Бул эрдик кылган бу киши. Эгерде бу киши 1997-98 жылы бул эстеликти салбаганда, биз ушул күнгө чейин эле отура берет болчубуз. Ушул жагында ойлонуп койсоңор, отура берет болчубуз. Күн өтөт эле, жыл өтөт эле. Кудайга шүгүр, ошол согуштан келбей калгандарды эскерип эстегенге Кеңешкан эже сиз жакшынакай шарт түзүп бердиңиз. Анан Жылкайдар берки Самсалиев жигит жанагы Замбиректи алып келип коюптур. Эми Замбирек өтө огу күчтүү чырыгы окат экен, бирок оңдодук баарын. Кубатка рахмат. Айыл өкмөтү, балдар менен айылдагы келиндер, жигиттер биротоло бүгүн жакшы кылыптырсыңар. Актап турсуңар, сырдапсыңар, брусчатка коюп турсуңар. Бул боюнча Кеңешкан эжем болуп дагы, Ырыскүл болуп дагы, Кубат айылбашы болуп дагы сүйлөшүп аттык. Жылкайдардын дагы бул иши абдан элге жагарлык иш болду. Иш кылып, азыр мындай айтканда комплект болуп калды да. Эжем салган эстелик турат. Жанында зүкүлдөтүп, немистерди кырып айдап чыккан Советтер Союзунун аймагынан Замбирек турат. Ушуну жакшы кылып тейлеп алгылайм. Айыл өкмөтүнүн балансысына өтүптүр. Балким айыл өкмөтү, Ырыскүл мектептер болуп, мектептеги мугалимдер болуп сүйлөшүп, балким бир 2 окуучу, 2 кызды 2 жумага, 1 жума же 1 айга бөлүп коесуңар, тетиги апрелден баштап октябрга чейин ошону тазалап, жанында мусор болбогудай кылып, жанагы карга чымчыктардын таштагандарынан тазалатып коюп, акташ керек болсо, сырдаш керек болсо ошолорду жашап коюп тургула. Алы тазалап актап турганыңар ошол согуштан ушу биздин бүгүнкү күндөргө деп жанын берген аталарыбызга, чоң аталарыбызга сыйлаганыбыз, ошолорду урматтаганыбыз болот. Ушундай деп түшүнүшүбүз керек да балдар. Анан
Андан ары улай турган болсок, бу жерден Тотубаев Кубат Айылбашы ушу элдин баары чогулган кезде жакшынакай маалымат берип атпайбы? Эртең эмне кылабыз, бир жылдан кийин эмне болот деп. Анан ошолорду ийгиликтүү кылып, ынтымактуу болуп жасап бүтүрүп алгыла. Анан менин айтайын дегеним, Жылкайдар кайда жүрөт иним я? Жылкайдар бер келчи. Муну мен Жылкайдарды мен бир жумадан бери великий Жылкайдар деп атам. Келип катышсын. Бул бир жагы иним айылды жакшы, Полянды, бул жакты Сүттү булакты жакшы башкарып турду. Анан 2013 жылы 22 сентябрда Светлый Поляна айыл кеңешинин токтому чыгыптыр. Мен ал токтом чыкканын деле билбейм, туугандар. Ошонун башында ушу Жылкайдар айыл кеңешинин ошо кездеги депутаттары турдуңар, баардыгыңарга рахмат. Анан менин атымды ушул көчөгө берилген экен. Анан кийин Жылкайдарды мен жакында сүйлөштүм. Көп жер менен сүйлөшсөң, көчөгө ат берип коет экен, айылга атын берип коет экен, мектепке атын берип коет экен, бирок аягына чыгара документин калыптандырбай коет экен, тейлебей коюшат экен. Анан мен Жылкайдарга ыраазы болгонум, бул полковник, армияда жүргөн, тартипти жакшы көргөн, билимдүү жигит. Ошон үчүн бул госрегистрге барып каттой турган уюмдарга керек деген документтерди печаттары менен кол коюп туруп, өткөрүп, ошого киргизип коюптур. Азыр карасаңар, балдар төрөлгөндө түбөл метрикаларында жазылып атат, көрүп атпайсыңарбы? Анан ошолосуна мен Жылкайдар, кайдасың сен, великий? Жаныңыздан. Вот, великий. Сен жеңес кана? Вот. Ушул Жылкайдарга чоң рахмат, Барыңар. Дагы калган сөздөрдү улам мен айта берем, кол чаап койгула. Рахмат Жылкайдар. Ошо кездеги депутаттарга дагы рахмат. Андан бери убакыт деген өтө берет экен, айылдаштар. Өтө берет экен. 2013 жылы ат берилди. Анан аны мындай болуп, турмуш деген турмуш экен. 14 жылы аны муну болгучу эле атам каза болуп калды, Барктабас атам, билесиңер. Ошол эле жылы 14 жылы Бакыт иним каза болуп калды. 15 жылы Абдатамдын Эримекбайынан калган жалгыз кыз бар эле, мен тарбиялап билим берип жүрдүм эле, 21 жашында Айжамал каза болуп калды. Ленежемдин үйүнөн чыгардык. Андан бир жума өтүп эле Нурлан иним каза болуп калды. Кыскасы ушинтип эле алакта боло бердик. 13 жылы жагы сентябрда токтом чыгарып регистрация болуп өткөндөн кийин мен 13 жылы 4 декабрда бир жолу операция болдум. 28 декабрда кайра операция болдум. 14 жылы 1 февралда дагы операция болдум. Эми Кудай колдосо аман киши тирүү калат экен. Андан мурда 2009 жылы билесиңер, жүрөгүмө коронарный шунтирование кылып 22 сантиметр тамырды өз денемден алып жүрөгүмө тигип коюшкан. Анан Кудай кыйналган түйшүктүү турмушту башыма көтөргөнүм менен Кудай мени жакшы көрөт экен, айылдаштарым. Мона момтуп алдыңарга тирүү келип, ой болуп сүйлөшүп атам да. Анан 2018 жылы 28 августта тетиги палатканы сатып алдым. 3 катардан турат. Кышкысы, жайкысы, жаан жааганда дегендери бар экен. 24 овальный труба дейт, баарын карайтып коюн. 38 прямая труба дейт экен. Ошонун баарын чоңулсуга бияка даярдадым. Анан тет жерде 225 литрлик тай казанды ага капкакта чыкпайт экен. Капкагын өзүнчө жасаттырдым. От жакканда эле түбүнө от тийсин, ар жак бер жак отун ысырап болбосун деп очогундагы кошо жасаттырдым. Анан жа 120 литрлик титанды чайга кыз келиндер кыйналбасын,
эл кетерде идиш жууганда ысык суу менен үшүбөй идиш аягын жуусун, келиндерге да жардам болсун деп анан ушунун баарын чогултуп туруп 28 август 2018 жылы бербейгенмин бияка. Анан 15 февралда билесиңер, бул жерде уулубуз Калмырза үйлөндү. Бегимайды Талды суунун долгонунан Нурбек ага туугандар болуп алып келди. Мен реанимацияда жатып калып келе албай калдым. Анан ошондон 15-inde бул жерде Асакеме отурат, ошол жердеги директор Кубат Нурбек ошо Телмен абамдын үйүндө Калмырза менен Бегимайдын тоюнда ушуну айтып туруп, анан абам ушуну айылдын жакшылыгына деп, үйлөнүп атасыңар ошо тойго деп, куда сөөк келет ошону тозгула деп, момундай түлөө өткөрүп калган кезде тигип ушуну пайдалангыла деп абам бербейди деп ошол жерден Нурбек силерге айыл өкмөтүнө тапшырып беришкен да. Ошол бойдон эле убакыт өтүп келатат. Анан менин курагымда айылдаштар, ден соолук меникиндей болгондо киши анымны ойлонот экенсиң да. Ушу абама ишенип, биз абама көчөнүн атын берип койсок, палаткасы менен казан аягын бербейби эле ушу тема боюнча биз менен чай ичпей койду. Чай ичкен жок абам деп анан бир күнү күн келет да, тирүү жүргөн эч ким жок. Анан жер чаптып алкынып турган кызыл айгырды минип алып тиги дөңдү көздөй чыгып кетип калсам, апей абам бизге чай ичпей кетип калдыбы я деп калбагыла деп. Анан бүгүн чогултуп атпайбыз силерди буюрса. Андан кийин ошол боруп анан эми мен пенсиядагы кишимин билесиңер да. Анан мындай иш чараны өткөрүш бир киши өткөрө албайт. Менин иним турат тет жерде, Нурбек, Элмира, тиги Мирбек келе албай калды. Мирбек, Ак жолдор тиякта турат. Уул кыз турат. Мына балдарымдын улуу Сораушан бу жерде катышып атат. Анан карындаштарым, күйөө балдарым турат. Жээндерим турат. Мына бу жерде Жеңиш келиптир. Гүлнаранын, Кубаттын уулу, Сүйүнбек, Айбек, Аяналар келиптир. Замир менен Бурулдун балдары, Чолпон келиптир. Тиги ким Элзат менен Макабаттыкы, Сабира карындашым отурат. Темир күйөө баламдын 2 уулу. Ушулардын бардыгы жардам беришти. Бул биринчиден. Экинчиден эми акча болду, анан жылкы алып союп мом төлөп биширип койсок бүтөт деген болбойт экен. Могу жерде аябаган чоң иш турат да. Ушуга чоң улусунун улан жигиттерине, келиндерге, кыз күйөөлөргө, бир туугандарга, айылдаштарга аябай мен ыраазымын. Канча күндөн бери айылды тазалап атасыңар. Момунтип боз үйлөрдү тигип атасыңар. Палаткалар тиктиңер, көчө күнү көмөлөтүп ары бери 5-6 жигит бир бээни 7 жашар бээ экен томолото сыгып союп туруп 1 саатта балжа булжа кылып салып бүгүн эми казанда бышып атат. Анан иш чаралардын бардыгы ушул бойдон тынч өтө берсин. Анан кийин дагы бир айта турган нерсе, келгенде эле мен кичине отуруп алайынчы, бир аз белим ооруп жүрөт. Улуу кишилер, балдар, мени көп жерлерге чакырышат. Аба дейт, тайке дейт, келип кетиңизчи, бирдай жаштарга тарбия боло турган, таалим боло турган сөздөрдөн айтып кетиңиз деп атай чакырышат да, ошко чейин чакырышат. Ошо өздөрү билет алат, өзү гостиницадан билет алышат, ошо жака чейин барып келем. Анан бүгүн сүйлөгөнгө жакшынакай шартым бар да, эгер жадап кетсеңер айтасыңар, мен токтотомун. Абдатам тирүү кезинде, Барктабас атам тирүү кезинде, Телмен абам тирүү кезинде мен мынча тереңирээк сүйлөй алчу эмесмин. Себеби аларды мен сыйлачумун. Алар улуу кишилер, айтар сөздү, айтар акылды ошолор айтсын бизге деп күтчүмүн. Анан эми мына 71-дин тамагын ичип атам. Ушул боюнча 1-2 ой уландарга дагы, жалпы чоң улусунун элине дагы. Биринчиден алтындар ынтымаңар болуш керек. Бири-бириңерге жаман ой кылбашыңар керек.
Бири-бириңердин аркаңардан жаман сөз, ушак сөздү ээрчитпешиңер керек. Бири-бириңерге жакшылыкча кеңеш берип, жакшылыкча жардам беришиңер керек. Бири-бириңерди улуулар кичүүлөрдү, кичүүлөр улууларды, аялдар эркектерди, эркектер кыз келиндерди сыйлап тургандай айыл болуш керек. Эгерде ошондой ынтымак болсо гана эл өнүгөт, ошондо гана кыргыз эли улут катары өнүгөт, өсөт. Анан бири-бирибизди аңдып эле отурсак, кичине бир нерсе чыга калса эле кажап эле отурсак, ушак айтып отурсак, анда Кыргызстан өнүкпөйт. Ушул жагын эске алсаңар, эгерде чоң улус айылынан абдан ынтымактуу болсок, буюрса райондун эли ынтымак болсо, областтарда ынтымак болсо, анан Кыргызстан өнүгүп өсөт. Анан кичине эле азыр кичине кыймылдап койгон эле киши күнөөкөр да иште. Бул жерде Ырыскүлдүн аркасынан деле бир топ сөз болуп атат го да, мен сезип атам да. Мен жетекчи болуп көп жыл иштебедимби. Кубаттын аркасынан деле сөз учуп кетет да. Анан ошондой сөздөрдү мындай өзүңөрдү ой келет ар кимге. Анан ойлогондо эле тилге салып эле айтып койгон болбойт да, көңүлүңөр калат. Адамдын көңүлү кызыл гүл дейт, ошону көңүлөрдү калтырбагыла. Бул дүйнө баары бир өтөт экен. 70-80 жаш курак. Ошо кезде бирибизди сыйлап, жакшынакай болуп өтөлү. Айылдаштар, балдар, кыздар, менин айтып атканым могу жерде жаңы келиндер келди. 10 жыл мурда 10 жашар балдар бүгүн 20 жашка чыгып чоңоюшту. Ошол балдар ушуларды уксун деген сөз кылып атам да. Анан могу түлөө боюнча билесиңер, илгери биз бала кезде өзбек абашканын ар кай жерде өтөр эле чоң кулсудагылар түлөө. Түлөө а кезде бир эле тема болчу. Кургакчылык болуп атат, Кудай суу бер, түшүм болсун деп Кудайга жалынышаар эле. Анан ар ким улагын, козусун алып барып эле сойчу, отон талаага очок жагышып эле ошол жерден ушундай кылып түлөө өткөрүшөр эле. Өзбек абышканын үйүнүн маңдайында отуруп жүрдү, мен кичеден билем да. Анан могу Абдыраятанын агоротунун башында отуруп жүрүштү. Анан өйдө тиги Кудус атанын агоротунун, Баймырза атанын агоротунун башында көпкө чейин өтүп жүрдү. Анан өйдө жакта өтүп жүрүштү. Ушинтип эле келди. Негизи кыргыз эли, чоң улустун эли ынтымактуу. Анан 2002 жылы билесиңер 9 майга Ким Кеңешхан эжем балдары менен эстеликти ачканда тамак берип болду. Ошол кезде билесиңер Раматылык Бейшеев Акулата согуштан катышып келген. Ошол эстелик коюлуп аткан күндөр каза болбодубу? Акулата ошол күнү, ошо балким эстелик коюлуп атканда согуштагы өткөн оор күндөрдү эстеген болуш керек. Анан сарт эле приступ менен инсульт болду, эмне болду, анан байкуш киши өтүп кетип калбадыбы? Андан кийин анан 2002 жылы Телман абам, менин агам, анан ушу жерге баарыбызды чогулттуп, анан мен айтканы менин эсимде да, муну балдар хронология боюнча эстеп билип жүрсөңөр, жашыбыз өтүп баратат, унутулуп калат ушулар убагында айтылып жүрбөсө. Ошондо Телман абам айткан, эми түлөө кылып жанагы кой козу сойсок деле болот, бирок 10 чакты үй бүлө ошого такыр эле келбей, катышпай калып атат. Ал кезде заманда оорураак эмес беле. Анан кийин баарыбыз катышышыбыз үчүн балдарыбыз чоңойду, иштеп атышат. Мына бүгүнкү милдетти мен алайын. Ай чоң улустун элинин баары тең. Оорулууларынды алып келгиле уш жерге. Алып келгендери жер төшөгүн, дасторконун, кашык, вилкасын, тарелка, чынысын алып эле келсин. Калганынын баарын уш жерден биз уюштуралы деп Телман абам биринчи жолу жылкы союп, ушул жерде ушу чоң түлөө башталган. Ошондон өтүп келат. Анан 2000 кезекке туруп өткөрүп атышты балдар, азаматтар көптөр өткөрбөдү. Тиги Султан абамдын балдары өткөрдү, Төлөмүш атанын балдары өткөрдү. Бир топторуңар өткөрбөдүңөр, баарын айта албай калдым азыр. Анан 2012 жылга biz suraştırsak, Нурбек экөөбүз такай, эки кулагыбыз биякта да. Ким өткөрөт десек, эч ким өткөрбөй калыптыр алды. Анан Нурбек экөөбүз сүйлөшүп туруп, билесиңер, экөөбүз биригип бүт раскотун, жылкысын да, боорсогун дагы, конфетин дагы, чайын дагы Нурбек экөөбүз алып кайра 2012 жылы өткөргөнбүз. Анан
Андан кийин жанагы пандемия деген болуп кетти. Анда адамдардын башын кошмок турган саламдашкандан коркуп үйлөрдө качып отурдук. Буюсал Коогалан кырсыктан дагы кеттик. Анан кийин быйыл могу силердин жардамыңар менен жана айтып атам, мына бүгүнкү күнгө баш кошконбуз да, башыбызды коштук. Анан ушунун негизинде мен дагы бир айта турганым, ата-энелерди сыйлайлы, балдар. Мен 71-дин тамагын ичип атам. Ата-энелерди сыйлайлы. Мен атам барктабаска бир нече жолу уча тарттым. Ушуну жигиттер эске алып калгылачы, койгулачы. Аракет кылып, жакшынакай билим алып, жакшынакай иштеп, бутуңарга туруп, атаңар тирүү кезинде, энеңер тирүү кезинде сыйлагыла. Мен атай жылкы солуп, поляндагылар билет. Жылкы союп, учасын салып, сакалдуу атам чакырам деген конокторун чакыртып жөн эле, эч себеби жок эле. Чакыртып туруп анан ошо кирип анан айттым. Аталар, эми бар атамдан улуулар бар экен, атам менен теңдери бар экен. Аталар, атам карып калды, карыя болуп калды. Учала турган курагы бар. Кээде ден соолугу болот, ден соолугу болбой калат, бара албай калат. Анан мен ушул учаны, ушул жылкыны ушу атам үчүн учасын тартайын деп сойдум. Мен атама тартам бүгүн ушул учаны. Силер таарынбагыла, баары бир силер атам жанына жанагы 9 киши, 11 киши болуп отуруп атпайсыңар. Баары бир буйрса, ооз тиесиңер, только таарынбагыла. Деп анан атама мен уча тарттым. Андан кийин дагы телманам балдары, папа атамдын балдары болуп, дагы чогулуп, дагы уча салып, анан анда атам отурат, күлүп, учаны бышырып, анда бакыт тирүү байкуш. Бакыт учаны алып келип, атамдын астына тартып, сыйлап. Анан мен чөнтөгүмөн чыгарып, атама акча берип, ата эми уулуңуз уча тартып атат, ырымын кылып коюңуз деп. Атам карсылдап күлүп, бакытка акчасын берип, андан кийин дагы учаларды ушундай кылып мен атама тарттым. Жигиттер, кыздар, күйөө балдар, атаңарды тирүү кезинде ушундай кылып сыйлап койгула. Ошондо мен көрдүм, поляндагы карыялар айтып атышты, бири-бирине сүйлөшүп атат. Ой, калык сага рахмат деп анан бири-бирине, ай сен мен өзүм балама кантип айтам, мага учат алып кел деп айтам. Мен сенин балаң айтайын. Сен менин балама келип айткының. Бизди дагы ушу калык Барктабас атасын сыйлагандай сыйласын деп аксакалдар, Дүйшөн кул аксакалы бар эле. Бир топ аксакалдар бар эле. Ошондой болуп сөз болгонда, анан силерге чын дилимден жигиттер кайрыламын. Атаңар, энеңер тирүү турган кезде колдун келишинче сыйлап койгула. Түбөлүк ата-энесин кармаган эч ким жок. Алар өтүп кетет экен. Тирүү кезинде ыраазы кылып батасын алып калгыла. Капа кылбагыла, көңүлүн чөгөт кылбагыла аталардын, энелериңердин. Бул бир. Экинчиден кыргыздар айтат, ата-эне өлгөндөн кийин кыз байкушка кайдагы төркүн дейт да. Ошондой деп айтылат. Ошол үчүн мен кайрыларым, бул жерде биздин келиндер да бир жердин кыздары, карындаштарыбыз башка жака турмушка чыгып атат, кыздарыбыз башка жака турмушка чыгып атат. Анан жигиттер, эжелериңердин, карындаштарыңардын, келиндер, кайнэжелериңерди, силер да бир жердин кызысыңар, кайын сиңдилериңерди, күйөөлөрүңөрдү, чоңусунун жигиттерин түрткүлөп жүрүп, кыз өзү келеби, күйөөсү менен балдары менен келеби, кабагыңарды ачып туруп, бир 2 күн 3 күн андан көп алар жүрө албайт. Өздөрүнүн үйлөрүндө оокаттары толтура. 2-3 күнү кабагыңарды ачык кылып, колуңарда малыңар болсо, козуңар болсо, союп ийип, картошкаңарды жаркылдаган кабагыңар менен жаркылдап туруп, картошкаңарды кууруп берип, ушу кыз күйөөлөрдү жакшы узатып жүргүлө. Узатып, ошентип өзүңөрдүн келген жакыңардагы ини карындаштарыңарга айтсаңар, ошол жердеги келиндерге айтсаңар, силер чоңгусунун жигиттерин, ошо тияктын күйөө балдары болуп калган, жезде болуп калган күйөөлөрүңөрдү ичтип алып барсаңар, силердин да баркыңар көтөрүлөт. Кудалак келиндер, мен силерге кайрылып атам. Аял деген адам, эркек деген адамдын башы деп коет.
аял адамды мойну. Мойын қайсаққа бұрса байқұш баш ошо жака кетет. Оңго кетсе шылк деп тияка кетет. Солго кетсе шылк деп бияка кетет. Ошон үчүн көп нерсе аял заты, келиндер, карындаштар силердин колуңарда. Күйөөңөрдүн шагын сындырбагыла. Ошол жактарынан эске алып ушундай кылып кыз күйөөлөрдү бозала кылбагыла. Анан өзүңөрдүн да карлыгыңар жакшы өтөт. Анан сакалдууларга, улууларга айтар сөзүм. Могу ичкиликти көп ичип, кээде мурда көп ичер элек, азыр ичилбей азайып калды. Бирок дагы балдардын көзүнчө, келиндердин көзүнчө, кыздардын, күйөөөлдөрдүн көзүнчө ичип алып өйдө төбөн сөз сүйлөгөнгө аракет кылгыла. Атасыңар да, энесиңер да, балдарыңар турат, аркаңардан неберелер келип атат. Анан аракка тоюп алып, сөгүнүп, сагынып, өйдүлдү сүйлөп, арсаңдап, күлүп турсаңар, эмне деген тарбия балдарга кетет, эмне болгон тарбия неберелерге кетет. Эртең биз караганда ошол тарбияны алабыз. Уядан эмнени көрсө, адам ошону, учканда адам ошону алат. Үйдөн жакшы тарбияны балдарга берсек, эмгекти сыйлат, жакшы көрдүрсөк, жакшы окутсак, билим берсек, иштегенине шарт түзүп берсек, жакшынакай келинге, кызга үйлөнсөк, жакшынакай жерге бүлө кылып кыздарыбызды берсек, ошолордон төрөлгөн балдар анан келип анан баарыбызды сыйлайт. Ошондо анан ар бириңердин босогоңорго бакыт таалайдын гүлүнүн үрөм болуп себилет. Ошондо тушуңарда тулпар туйлайт. Ошондо багыңарда булбул сайрайт. Ошондо багыңардын көлөкөсүндө уул кыз неберелериңер ойноп отурган болот. Ошондо төрүңөргө ырыскы төгүлөт. Мен көп сүйлөп койдум, Анан жыйынтыктоочусу. Бул жерде мен эки кыргыз телевидениесинин атанган арстан режиссерлордун, арстан операторлорун таап келдим. Мына Элмира Тезекбаева көрүп жүрөсүңөр, келди. Башкы режиссер Гүлчоро деген жигит оператор келип атат. Мен ушуну бир жакшы болуп калсын, бир тарых болуп калсын деп атайы ала келдим да, анан дронун Гүлчоро ала келди. Азыр тетиги чоң кызы деп жанагы теке турбайбы, тиги айылдын аягында. Ошондон баштап Телман кашарына чейин айылды төбөсүнөн тарттырдык. Могу жердегинин төбөсүнөн боо суунун жегинде боз үйлөрдү, силерди отургандарды дрон менен тарттырылып, жөн камера менен да тарттырдык. Анан баарыбыздын ата-энелерибиз тетиги дөңдө бейитте жатышат. Анан ошолорду дагы мен дрон менен төбөсүнөн тарттырдым, балдар. Ошол кусокту жарым ай, бир айдан кийин Гүлчоро монтаж кылып, бүгүн эртең бүтө койчу иш эмес, жасап берет. Мен ошону Жипаргүлгө, Динар менин байбичем жиберип ийет. Анан Жипаргүл ар бир үй бүлөгө ошону телефондоруңарга которуп берет. Эстелик кылып, мен могул жерде өскөм. Менин айылым могул. Могул жерде жакшы иш-чараларыбыз өтөт. Могул жерде ата-бабабыз жатат. Могул жерде арбактары колдосун деп ошону өзүңөрчө жиберип ийем. Ошону силерге эстелик болсун деп атайы камынып келдим. Бул бир тарап, экинчи тарабы бул жерде жакшынакай ырдап, баягы кыргыз эмес төкмөлөрү бар, акындары бар, айылдагы көз өткөн аксакалдарды, азыркы жүргөн аксакалдарды, жаштарды. Бул жерде менин классташтарым жүрөт, Токтогул жүрөт, Абдулда Жангелди Айтурган өкө, Абыл досум, Мелис досторум жүрөт, Бегимжан, Бактыгүл Анаралар жүрөт, Лиралар жүрөт. Барсын тең, Сапар досум жүрөт, Ишенбай досум жүрөт айылдан. Ушулардын бардыгын айтып, жанагы Акматбек Султан деген Кытайдан келген ырчы төкмө бар го. Ошону менен сүйлөшүп койгон мурда эле. Ал көзүнө эмнени көргөнүн баарын ырдайт да. Мен ошону чоң кызсын мен төрүнө чейин алып барып, карагайларды, сууларды, айылымды көргөзүп, силерди көргөзүп бул жерден. Алдын ала фамилияңарды, аттарыңарды берип туруп, баарыңарды ошо төкмөсүнө коюп айттырайын деп камындым эле. Анан мага тиги Акматбек богелерге 2 жума калганда чалып атпай, Калык ата, мен
сизге кыжалат болуп атам дейт. Ай эмне болду балам десем, аялы бабу биздин бос терилик экен, биздин күйөө бала экен, 2-3 баласы бар экен. Анан Манас театры Бакунун, Азербайжандын чыгаруусу менен ошака 3-үнөн 15 майга чейин кетип атабыз. Анан мен да кошуп салыптыр, эмне кыларымды билбей атам дейт. Анан өсүп келаткан балада айттым, айланайын балам, бара бергиниң. Барып кыргыздын өнөрүн, кыргыздын искусствосун, кыргыздын маданиятын ошака көрсөтүп келгиниң десем, макул ата. Анда сизге да бир күнү барып кызмат кылып берем, деп атпайбы? Макул дедим. Бир аманчылык болсо ошол баланы мен алдыңарга келдирип туруп төктүрүп беремин. Жакшы жагыңарды төктүргүдөй болоюн. Анан бул мүдүрлүп чыгылып кетиптир, бул самачтан согуп алып жүрүптүр деген сөз болбосун. Ал айтып ырдайт ошону. Анан балдардын көзүнчө кызарып калбагыла да, буюрса мен анда бир шарты болгондо мен алып келип силерге ырдатып берем. Ошол мага жаккан ырчы да. Анан могу жерде дагы бир жолу Ырыскүл айланайын. Сага Каликан эжем ооруп атыптыр, салам айтып койгунуң сакайсын. Мектептин мугалимдерине, окуучуларына Кубат Жылкайдар, Марат Жумалиев, Бапаны да чакырдым эле, чото кезикпей калдым. Ушулардын баарыңарга, чоң кызсунун жигит кыздарына, келиндерине, инилериме бул жерде ак тилинен аракет кылып берип аткан баардыгыңарга чын дилимден мен ыраазымын, алтындарым. Эми мен айланайын элим, айланайын калкым деп айтсам деле бирок кээде чечендер чыгып алып айланайын элим, айланайын калкым дегенде мен коркуп кетем. Таңгөр бул депутат болгону калган экен депчи. Анан мен бүгүн элим деп атпайм, ошонусун менин туугандарымсыңар. Көбүңөр менин инилерим, бир туугандарсыңар. Мен могу жерде отурган классташтарыма, тең туштарыма баарына ыраазымын. Мен атайын тиги Кудус атамдын бала кызы Жекшаканды, Айнураны, тетияктан Бактыгүлдү, тетияктан Бегимжанды иши кылып баарын мен чакырдым. Өзү ушу кыздар келип туруп ушул жерде бири-бири менен көрүшсүнчү. Анан күндөн күнгө карып баратабыз. Көрүп кетип баратат, бөкчөйүп баратабыз. Баягында бир күлдүм эле Замир күйөө балама. Эжелер карып калдыңар, жезделер карып калдыңар деп, анда карып калганда дагы барган сайын мылжыйып баратасыңар деп айттым да. Анысы кандай мылжыйганга чейин бат-баттан кезигип туралы балдар. Макулбу? Рахмат силерге.